Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы. Саламатчы отырабыз. Маанайыңар жакшыбы? Анда сабакты баштайлы. Тарихы бар печен, ынтымағы дайым бекем, ала то бешігім, башым иіп тәзім етем. Керемет аймағы, желбіреп тұрсын байрағы, бұлағын ташарып бұлбұлдай сайрағын. Kırgızstan'ım Bilemin bir özünde ırız bakım Özünsüz atmaytlarım Kırgızstan'ım Gerek bir özümü ardayım canım Aya baytam çıkanım Mekenim ederim Iyıksın anı sezemin Tübölük saktay biz Düşürböy büyük çelegin Barımız bul tapta Barkındı sezmey dursak da Kemit bebere biz Gelecek urpaka Ана балдар ырдуу калдык эми бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойсуңар? Кимде кандай ой бар? Аделя? Кыргызстан жөнүндө. Кыргызстан жөнүндө дагы Мырзайым? Биздин мекенибиз жөнүндө. Биздин мекенибиз жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойт экенбиз. Баарыңарда ошондой ой барбы? Туура. Демек биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы кана баарыбыз чогулуп коебуз. Ата мекеним Кыргызстан. Баарыбыз демек каякта жашайт экенбиз? Кыргызстан биздин эмнебиз экен? Ата мекенибиз экен, э? Сабактын максаттары менен тааныша алалы. Баарыбыз хор менен чогуу окуйбуз. Ата мекен. Жанын сөздөрдү үйрөнөбүз. Ташымаларды аткарабыз. Кыргызстанда көп улуттун элдери жашайт. Тунук. Суу кандай экен? Суу тунук экен. Түшүнүктүүбү сөз? Шаркырап аккан. Суу кандай агып жатат? Шаркырап агып жатат. Жакшы. Эми көнүгүүгө көңүл бурабыз. Кандай өлкө? Дагы бир жолу. Кандай өлкө? Кандай ысык көл? Кереметтүү. Дагы бир жолу. Кандай ысык көл? Кереметтүү. Кандай өлкө? Эгемендүү. Дагы бир жолу айталайбыз. Эгемендүү. Кандай күз? Берекелүү. Күз кандай экен? Берекелүү. Кандай жайлоо? Кең. Дагы бир жолу айталайбыз. Кең. Кең жайлоо. Кандай токой? Кооз. Токой кандай экен? Кооз. Көл кандай? Тунук. Дагы бир жолу кайталап коебуз. Тунук. Кандай жаратылыш? Кооз. Жаратылыш кандай экен? Кооз. Жакшы азаматсыңар. Азыр биз текстти чынжырча менен окуйбуз. Текстти окуп бүтүп, текстке карата суроолорго жооп беребиз. Түшүнүктүүбү? Баарыбыз таркатманы карайбыз. Ата мекеним Кыргызстан.
Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстанда көп улуттуулордун, кең жайлоолордун, тунук жана кооз көлдөрдүн жери. Эми анда сүйлөмдү бир сүйлөмдөн окуп коебуз. Ким окуп коет биринчи сүйлөмдү? Аделя. Ата мекеним ак карлуу тоолордун, шаркырап аккан суулардын, кооз токойлордун, кең жайлоолордун, тунук жана кооз көлдөрдүн жери. Көлдөрдүн жери. Жакшы. Эми суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Кыргызстан кандай өлкө? Кана ким жооп берет? Алина. Кыргызстан Эгемендүү. Жакшы. Отура кой. Кийинки суроону. Кыргызстанда кандай кооз жерлер бар? Каныкей? Кыргызстанда ак карлуу тоолору бар. Дагы Айбирхан. Кыргызстанда кең жайлоолор бар. Жакшы болот. Тунук жана кооз көлдөрдүн жери. Жакшы. Дагы кошумчалай тургандарбы? Аделя. Шаркырап аккан суулары бар. Туура, жакшы. Айсезим. Кыргызстанда кооз токойлору бар. Кооз токойлорубуз бар экен. Кийинки суроо. Кайсы улуттун элдери жашайт? Сергей. Көп улуттун элдери жашайт. Жакшы, көп улуттун элдери жашайт. Анда тексттин кийинки бөлүгүнө көңүл бурабыз. Кана канкей окуп койчу текстти. Борбору Бишкек шаары. 7 облусу бар. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Нарын, Сүкөл. Жайы салкын, кышы анча суук эмес. Жазы жагымдуу, күзү берекелүү. Биз өз жерибиз, элибиз менен сыймыктанабыз. Жакшы. Мен дагы бир жолу окуп берип коеюн. Борбору Бишкек шаары. 7 облусу бар. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Нарын, Ысык көл. Жайы салкын, кышы анча суук эмес. Жазы жагымдуу, күзү берекелүү. Биз өз жерибиз, элибиз менен сыймыктанабыз. Кана светофорду күйгүзүп коелу анда. Текст боюнча күйгүзөбүз. Жакшы. Анда түшүнүктүү болсо суроолорго көңүл бурабыз. Кыргызстандын канча облусу бар? Даниэль. Кыргызстанда 7 облусу бар. Кыргызстандын. 7 облусу бар. Жакшы. Кийинки суроо. Борбору кайсы шаар? Алина. Борбору Бишкек шаары. Жакшы, отура кой. Кышы, жазы, жайы, күзү кандай? Акылай. Жайы салкын, кышы анча суук эмес. Жазы жагымдуу, күзү берекелүү. Жакшы. Анда кийинки тапшырманы таркатып берейин. Айбирхан кана үнүң чыгарып окуп койчу. Сөйлөмдөрдүн туура ката экенин белгилейле. Жакшы. Биз бул тапшырманы иштеп эле жүргөнбүз, билебиз? Билебиз. Таркатманын четине атыңарды жазасыңар. Даниэль, бүттүңбү? Анда бири-бирибизге беребиз. Жаныбызда отурган окуучуларга бири-бирибизге жумуштарыбызды беребиз. Азыр бири-бирибизди текшеребиз. Так, туура жоопту мен чыгарып койдум. Карап текшеребиз. Демек, ар бир туура жоопко 1 упай берилет экен. Ошону да эске алабыз. Анан упайлардын жыйынтыгын жазып коебуз. Тапшырманы ким окуп коет? Канкей?
Көпчекиттин ордуна кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү жазгыла. Тапшырма түшүнүктүүбү? Гана светофорду күйгүзүп коелучу. Жакшы, анда иштейбиз. Мен бүттүм деп белги берип койгула, анан ары карай улантабыз. Так, биринчи сүйлөмдү ким окуп коет кана? Эмирлан. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз. Туурабы, балдар? Туура. Кийинкисин ким окуйт? Айсезим. Кыргыз жеринде ак карлуу тоолор, шаңкырап аккан суулар, кооз токойлор, кең жайлоолор, тунук жана кооз көлдөр бар. Туурабы? Баарыңарга укулуктуу болдубу? Кийинкисин үчүнчү сүйлөмдү Абирхан. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Туурабы? Кийинкисин акыркы. Сергей, окуй кой. Жер салкын, анчасы эмес, жазыр жыгылуу, күзү бек кыйын. Жакшы, Азамат. Баарыбыз ушундай болдубу? Жакшы, Азаматсыңар анда. Кийинки тапшырма кырдаалдык тапшырма. Биз азыр топко бөлүнүп алып иштейбиз. Силер биринчи топ болосуңар, силер экинчи топ болосуңар, а силер үчүнчү топ болосуңар. Так, биринчи топтун тапшырмасын ким окуп коет? Мырзайым. Мекен таануу сабагы. Ал сабакта Кыргызстан жөнүндө айтып берип жатасыңар. Түшүнүктүүбү? Азыр силер мекен сабагында отурасыңар. Кыргызстан жөнүндө айтып беришиңер керек. Кийинкисин болот. Чет өлкөдөн досум келди. Ага Кыргызстан жөнүндө айтып бер. Түшүнүктүүбү тапшырма? Демек силерге чет өлкөдөн досуңар келет экен, ага Кыргызстан жөнүндө айтып беришиңер керек экен. Каныкей? Ата эмне сабакта Кыргызстандын жөнүндө белгимиздин тууралуу айтып бер. Демек бүгүнкү сабакта силер Кыргызстан жөнүндө эмнени билдиңер? Ошону ата энеңерге айтып беришиңер керек. Даярданабыз. Светофорду күйгүзсөк болот, Эгер жардам керек болсо. Так, болду. Отурабыз. Кайсы топ чыгат? Келгиле Мырзайым, биринчи топ даяр экен. Бул тапшырмага 5 упай берилет. Критерийлер менен анан карайбыз. Кана, баштадык. Ата мекеним Кыргызстан. Кыргызстандын тоолорунда ак илбирс жашайт. Кыргызстанда 7 облусу бар. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстандан көп улуттун элдери жашайт. Кыргызстанда бүркүт бар. Кыргызстанда 7 облусу бар. Чуй, Баткен, Талас, Ысыкуль, Нарын, Жалал-Абад, Ош. Дагы. Кыргызстанда ак карлуу, тунук суулар бар. Кыргызстандын борбору Бишкек. Жакшы. Отурабыз. Анда тапшырманын баалоо критерийин карайбыз. Тапшырмадан алыста басса 1 упай берилет. Тапшырмадан алыстаган жокпу? Жок. Демек 1 упай алышты. Айтканы кызыктуу болдубу биринчи топтун? Демек 2 упай алышты. Көлөмү 5 сүйлөмдөн кем болбосо 2 упай. Беребизби 2 упайды? Жакшы. Демек биринчи топ 5 упай алышты. Так, кийинки топ ким чыгат? Келебиз үчүнчү топ. Кана. Силер ата энеңерге Кыргызстан жөнүндө айтып бермексиңер, Балдар, силер сабактан эмнени үйрөндүңөр? Бизге айтып берген. Кыргызстанда 7 облус бар. Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын. Кыргызстанда ар улуттун элдери жашайт. Кышы суу эмес. Yazır zil canlı kız biz
Келиштиби? Анда отурабыз. Биринчи, экинчи топ, үчүнчү топту баалайбыз кана. Тапшырмадан алыстабаса 1 упай. Алыстаган жок. Айтканы кызыктуу болдубу үчүнчү топтун? Көлөмү 5 сүйлөмдөн кем болбосо. Мырзайым? Жок, 6 болду. Да, демек 5 сүйлөмдөн көбүрөөк болуптур. 5 упай. Жакшы, келебиз экинчи топ. Кыргызстандын борбору Бишкек. Кыргызстандын 7 облусу бар. Ош, Баткен, Жалал Абад, Чуй, Нарын, Ысыкөл. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстанда тунук суулар бар. Кең токойлор бар. Ак карлуу тоолор бар. Кыргызстанда көп улуттар бар. Кыргызстан кооз өлкө. Кыргызстанда 6 миллион кишилер бар. 31 августта 1991 жылы Кыргызстан эгемендүү мамлекеттик болду. Мамлекет болгон. Алина менен Арина силер түшүндүңөрбү Кыргызстан кандай? Ооба. Демек Арина менен Айлина силердин чет өлкөдөн келген досуңар турбайбы, э? Жакшы. Алина, сага урукса суроо берсе болобу? Ооба. Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан абдан кооз. Алина, сен түшүндүң. Алина, сага суроо берсе болобу? Ооба. Кыргызстанда канча облус бар? Кыргызстанда 7 облусу бар. Бардыгын айтып берсең, айтып бере аласыңбы? Ооба. Биринчи облус Чуй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Баткенди айттык. Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош, Нарын, Ысык-Көл. Ысык-Көл. Кайталап койчу, Ысык-Көл. Жакшы. Азабад. Жакшы, отурабыз анда экинчи топ. Кана экинчи топту баалайбыз. Тапшырмадан алыстаган жокпу? Айтканы кызыктуу болдубу? Көлөмү 5 сүйлөмдөн кем болбосо. Демек, баардык шарт аткарылыптыр, э? Силерге да 5 упай. Эми сабакты жыйынтыктап коелу. Эмнеге үйрөндүң, эмнени билдиң, эмне жакты, эмне жаккан жок, эмне үчүн, силер үчүн, сен үчүн эмне кызыктуу болду? Кеп үлгүсүн колдонуп, бүгүнкү сабак жөнүндө кыскача ким айткысы келсе оюңарды айтсаңар болот. Канкей? Мен Азамжындын жөнүндө билдим. Жакшы, жакшы. Абирхан? Мен бүгүн Кыргызстанда көп улуттун эл жашайт. Көп улуттун элдери жашайт экенин билдим. Жакшы. Акылай? Мен жаңы сөздөрдү үйрөндүм. Жакшы, жаңы сөздөрдү үйрөнүп турабыз. Айсезим? Мага экинчи топтун сүйлөмү жакты. Жакшы. Аделя? Мага бул сабак кызыктуу болду. Анткени бул сабакта биз Кыргызстан жөнүндө көп үйрөндүк. Жакшы, Азамат, жакшы. Дагы Сайраш? Мага экинчи топтун диалогу жакты. Себеби аябай кызыктуу болду. Жакшы. Аделя дагы кошумчалайсыңбы? Мага биринчи топтун сүйлөмү жакты. Анткени алар бирге иштешти. Мекен таны ойлоп тапкан сөздөрү да аябай кызыктуу экен. Бири-бирден талашпай айтышты. Бардыгы жакшы болду. Жакшы, Азамат. Демек, мырзайымдардын биринчи топтун бүркүт, акыл бир деп кошуп кеткени кызыктуу болду. Биз бүгүн текст алар жөнүндө сөз кылган эмес элек да. Жакшы. Демек, изденүү бар силерде. Жакшы иштедиңер баарыңар. Азаматсыңар. Жакшы, баргыла. Жакшы, бара берсеңер болот.